Саламатсыздарбы? Менин атым Мамытова Зарина Ильязбековна. Мен бүгүндөн баштап математиканы үйрөтүп баштайм. Бүгүнкү биринчи сабагыбыз сандардын касиети жана кандай сандар бар математикада ошолорду үйрөнөбүз. Биринчи эң эле керектүүсү бул натуралдык сандар. Натуралдык сандарды англисче n менен белгилейбиз дагы. Алар болсо дайыма плюс чексизге чейин кете беришет. Мисалы 1, 2, 3, 4, 5, 6 кылып плюс чексизге чейин кете берет. Экинчи бул биринчи натуралдык сандар, экинчи бул бүтүн сандар. Бүтүн сандарды z менен белгилейбиз жана алардын ичинде натуралдык сан бар. Плюс чексизге чейин кете берген жана 0 андан тышкары минус чексизге чейин кете берген. Z бүтүн санда аларда плюс чексизге чейин кете берген жана минус чексизге чейин кете берген. Мисалы 1, 2, 3, 4, 5 плюс чексизге чейин. Ал эми минус чексизге чейин деген минус 1, минус 2, минус 3 болуп минус жака кете беришет. Үчүнчү бул жуп сандар. Жуп сан менен жана так сан деп коелук. Жуп сандар жана так сандар. Жуп менен так кантип айырмаланат? Жуптарда 1, 2, 4, 6 дагы 8 булар жупка кирет. Эмнеге дегени алар 2ге бөлүнүшөт. Так бул андан тышкаркы бөлүнүп кете беришет да шылыпчы жуптарчы. Вот так андай эмес. Ал такта мындай 1, 3 дагы 5 7 көрүп турганыңардай эле ал так сандар өзүнө көбөйтүлүшөт дагы жана 1ге көбөйтүлүшөт. Мисалы 3 ал өзүнө көбөйтүлөт жана башка эч нерсеге бөлүнбөйт да, бөлүнбөгөндөр чын эле бөлүнбөгөндөр. Төртүнчүсү бул жөнөкөй сандар жана курама сандар. Жөнөкөй сандарга мисалы азыр так санга окшогондор эле кирет, бирок айырмасы бар. Мисалы катары айтып кетсем 11 бул өзүнө бөлүнөт жана 1ге бөлүнөт. Ошондайлар эле бул так санга кирет. Ушул алар эки эле способу бар. Бул 1ге бөлүнүү жана өзүнө бөлүнүү. Курама сандар өзү айтып аткандай курама болуп кете беришет. Мисалы 4 2ге бөлүнөт, дагы 2ге бөлүнүп кете берет. Дагы 8 ал да 2ге бөлүнүп кете берет. Шыгып кете беришет да көп 3, 4, 5, 6 жолу бөлүнүпчү. Ушуларды курама сандар дейт. Жөнөкөй сандар алар өзүнө гана жана 1ге гана бөлүнө алышат. Мисалы 7 бул өзүнө гана жана 7ге гана бөлүнө алат. Ушундай сандар бул жөнөкөй сандар деп аталат.